коркпогон дагы инсандар бар. Партияны мактап кой, тиги партияны мактап коюш бир айга канча турат дегендерге. Коркпогон дагы инсандар бар. Күйөөсүн, абысынын, туугандарын ээрчитип алып бизге бир нече күндөн бери келип, Facebook'ка видеоңду чыгарам. Сен калп эле бул жакта хайп кылып аткан экенсиң, келсек бербейт экенсиң деп шантаж кылгандар андан бетер көп. Эмне үчүн сизге керек? Канаки назначенияңыз десем, мен астма болуп ооруп атам. Мен дем алуумду текшерип турушум керек, плюс оксометр менен дейт. Мына ошондой инсандар бар. Жок, жеке сиздин астмаңызга кирде каныңыз бузулуп атса, сатурацияны текшерет да бул. Кан коюлуп атса, сатурацияны текшерет десек, анда мен айылыма берип жүрөй дейт. Кимге берип жүрөсүз десем, мен жөн эле айылга берип жүрөйүн, аларга керек да дейт. Чындыгында бизде азыр мынакей 5 мүнөттүн ичинде эки эле пульс оксиметр калды. Чындап ким муктаж болсо, ким ушул пульс оксиметрди алганга акчасы жок болсо, 2 данасын бекер беребиз. Менин баракчамда жарнама канча болот? Бул партияны мактап кой, тиги партияны мактап коюш бир айга канча турат дегендерге. Эч кандай башкалардын суммасындай 20 000, 30 000, 50 000 доллар эмес. Бекер. Менин баракчамда эгерде партиянын мага программасы жакса, партиядагы инсандар жаңы буга чейин өкмөткө келе электер болсо, ошолорду колдойм. Ошолор бекер болот. Чын дилим менен, чын жүрөгүм менен мен билимдүү, илимдүү, күчтүү жаштарды колдогонго даярмын. Бекер. Бекер жарнама. Мен ойлойм, буга чейинки политикадан алысмын, албетте. Жаман көрбөңүздөр. Буга чейин парламентке барбаган, депутат болбогон инсандар болуш керек деп ойлойм да. Кептин баары баягы тажрыйбада эмес, кептин баары ошондо депутат болуп туруп бир нерсени өзгөртө албаган инсандар кайра келип бир жаңыланууну киргизе алатпы? Маселе ошондо. Ошондуктан жаңы жүздөрдү, жаңы күчтүү, билимдүү инсандарды мен колдогум келет. Чын эле бул менин өзүмдүн позициям.